Кыргыз эл артисти, оончу, ырчы, акын, дастанчы Жолболду Алибаевдин 75 жылдыгына арналган Кыргыз үнү Жолболдунун үнүндөй аталышындагы иш-чара Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде болуп өттү. Иш-чарада кыргыздын бактысына бүткөн талант ээсинин чыгармачылыгын студенттер өздөрүнүн адистиктерине жараша таанытма менен беришкен. Негизги максатыбыз студенттерге ушул ырчы, дастанчы, обончу агайыбыз менен кеңири маалымат алдырып, аларды агайды сүйүүгө, агайдын ырларына тутууга үйрөтүүгө максат кылдык эле. Негизинен бул жерде искусство факультетинен сүрөтчүлөрүбүз сүрөт тартты, дизайн интерьерлерибиз атайын искусствонун адистигиндеги даярдалган кийимдерди кийип, саркеч кийимдер негизинде модасын көрсөтүштү. Ал эми дизайн интерьерлер келечекте агайдын музейин жасашты. Бул жердеги көрсөтүлгөн ар бир нерсе студенттерге таасир этти дейбиз. Келип берген негизинен агайдын иштерине чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Залкарды залкар кылган, чыгармачылыгын түшүнүп, колдоп, жакшы жактарын көрсөткөн бул албетте байбичеси Бүсайра Абдыкарова. Ал агайга арналган Ашык кылган адам жөнүндө баян аттуу китебин чыгарган. Бүгүн ошол искусство факультетинде, Кыргыз филология факультетинин номер 1 Кыргыз тил кафедрасынын окутуучуларынын күчү менен даярдалган Кыргыз Республикасынын эл артисти Жолболду Алибаевдин 75 жылдык мааракесине карата атайын уюштурулган Кыргыз үнү Жолболдунун үнүндөй аттуу жолугушуу кечени студенттер менен өткөрдүк. Бул албетте ушу менин жокемдин 75 жылдыгына карата өткөрүлүп турган иш-чаралардын баштапкы өткөрүлгөн иш-чарасы деп эсептеймин. Бүгүнкү кече менин оюмча бардыгына эле таасир берген, жаштарга баягындай бир чыгармачылык изденүүнү, башка жолдорду көрсөткөн бир чыгармачыл жакшы кече болду десем жаңылышпаймын. Жакында дагы ушул биздин факультеттин, университеттин деңгээлинде ушундай иш-чаралар өткөрүлөт деп пландалып жатат. Аны дагы өз мезгилинде көрөбүз. Кыргыз эл артисти Жолболду Алибаев ушул кезге чейинки кылган эмгеги, жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги менен жаштарга үлгү. Анын обон чыгарууга болгон ышкысы институтта окуп жүргөндө башталып, обончу композитор Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларын аткаруусу жана анын жеке өзүнөн таалим-тарбия алуусу ага чыгармачылык түрткү берген. Ушул кафедрага чоң рахмат, биздин искусство факультетинин жамаатына чоң рахмат. Мына алыскы жууктан келген бардык адамдарга чоң рахмат. Өзгөчө мына катышып кеткен өзүбүздүн студенттерибизге чоң рахмат. Бардыгы мага ушу жакшы тилек тилеп, мына жакшы ой максат менен кетишти. Кудай буйрса, мына кийинки келерки жылы ушу 75 жылдыкты республикалык деңгээлге чейин жеткирип, жакшынакай кылып өткөрөбүз деген ой максатыбыз бар. Эмне дейт элек, мына быйылкы 22-жылыбыз мына аяктап баратат. Мына келе аткан жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун, элибиз, жерибиз тынч болсун. Мына биздин республикабыз кийинки жылы өсүп өнүккөн алдыңкы өлкөлөрдөн болсун. Нуржамал Төштүк кызы, Самат Сайдаматов, Ош ТВ Арутан көрсөтүүсү. Ayrılışpa kırgızlar ayrılışpa, Alatonu jat elge jaygılışpa. Ayrılışpa kırgızlar ayrılışpa, Ata jurttu jat elge jaygılışpa.